Ош муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасы тарабынан курулган жаңы откалардын ачылыш аземи болуп өттү. Ага шаардык бийлик өкүлдөрү, мекеме жетекчилери жана кала тургундары катышышты. Маселен, Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайынын эскириги жеткен отканасын түп тамыры менен жаңылоого 4 миллион сомдон ашык каражат сарпталары пландалса, анын 25%-ын шаардык мэрия бөлүп берген. Ал эми 75%-ы жылуулук камсыздоо мекемеси тарабынан каржыланып салынган. Ниязалы атындагы окуу жайынын музыкалык окуу жайынын отканасы бүгүнкү күндө түп тамырынан бери бузулуп кайрадан жаңы түштү. Ал эми котелдун кубаттуулугу бүгүнкү күндө мурункусу мисалы 0,6 мегаватт болсо бүгүнкү күндө 0,8 мегаваттуу кубаттуулугу чоңураак от казанды бүгүн орноштурдук. Бул откана көп кабаттуу үйлөрдү, мамлекеттик мекемелерди жана жатакананы жылуулук менен камсыздай алат. Буга Улай эле Керметоо мектебинде да жаңы откана пайдаланууга берилди. Буга чейин аталган аймакта жайгашкан откананын эскилиги жеткендигине байланыштуу кээ бир учурларда авариялык абалга кептелип, жылуулук жогорку деңгээлде жетпей калган учурлар катталган. Азыркы учурда мына өзүңүз көргөндөй мурда коркунучтуу кооптонуу болчу эле. Азыр эми кооптонуу жок. Себеби дегенде заманбап кирпичтен салынды откана. Ошондой эле бүт правила пользования электроустановок деп коет. Темир эменин ичинде жогорку чыңалуудагы электр эмелерин коюуга мүмкүн эмес эле. Эми мурда болуп калгандыгы үчүн 85 жыл куруп калган үчүн. Азыр эми бүт баары кирпичтен. Ал эми заземление, зануление деген бүт ошол правила пользования электроустановок бүт баары коюлду, текшерилип, мына кечээ күнү да текшерип кетишти. Учурда бул отканадан жылуулук алууга 12 көп кабаттуу үй, бир мектеп жана бир бала бакча туташтырылган. Ал эми откананын күчү андан да көп имараттарды камсыздоого жетишет дейт адистер. Ал эми кышка карата мекеме тарабынан көрүлгөн аракеттер көрүп чыккан Ош шаарынын вице-мэри да жылуулук менен камсыздоого мекемелердин 100% даяр экендигин айтып, калган аракеттер тургундардын өздөрүнүн экендигин кошумчалады. Бизде шаарда азыр 650дөн ашуун көп кабаттуу үй бар. Алардын азыр бүгүнкү күндө бир 70-80 тегерегинде үй калды, жылуулукка уланбаган. Бирок алар баягы мурдагы эски типте курулган 2 этаждуу үйлөр да. Алардын ички системасында дагы баягындай жылуулук бериле турган система жок. Ал системаны жасаш үчүн чоң акча кетет. Ал акча уже ошол жашоочулардын чөнтөгүнө түшөт да. Алар көбү чыдабай атат. Себеби суммасы чоңоюп кетип атат да, чыдабай атат. Эгер алар даяр болгон болсо, биздин отканалар ошолорду камтый турганга биздин мемебиз, дебитибиз жетет. Ош жылуулук камсыздоо мекемесинин шаарда 78 отканасы бар. Алардын 17-си электр энергиясы менен иштесе, калганына көмүр отуну жагылат. Мекемеден билдиришкендей, бүгүнкү күндө от казан жагынан да, отун жагынан да көйгөй жок. Болгон абоненттер өздөрү 23-24 сентябрь күндөрү жүргүзүлүүчү гидравликалык сыноолордо батарейкаларга көңүл буруп, эскириги жеткендерин алмаштырып, даярды көрүп алышса эле болду. Абай Нур Большевиков, Шахрух Иминжанов, Жумалык маалымат программасы.